Zaman жакшы болуп, бизден акылдуу, бизден эстүү, бизден күйүмдүү. Муун келгенгече жерди казган токтото алчу. Бул кыргыз эли аябагандай чоң байлыктын үстүндө жашап аткан эл. Эми ошол байлыгыбызды дагы жардырып жок кылабыз дегенде, мен жанагы баштагы сөзүмдө айттым, бул мындай мыкаачылык болбош керек. Бүтүндөй жер астындагы байлыктарга мораторий жарыялап токтото алчу. Zaman жакшы болуп, бизден акылдуу, бизден эстүү, бизден күйүмдүү. Муун келгенгече жерди казган токтото алчу. Эми келип ошол мөңгүлөрдү жардырып, анан ошол мөңгүлөрдүн астындагы алтынды алабыз деген бул жапайылыкты ошо колдоп турган өкмөттүн арам өкмөт. Атамбаевдин айтканы бир дагы, жасаганы башка. Ошол эчен кылымдардан бери, жер каймактагандан берки турган мөңгүлөрдү жардырып, ошонун ичинен алтынды алабыз деген, булардын акыретин Аллах өзү өтө каттуу жазага салат. Абдан каттуу жазага салат. Мына көзүңө көрүнүп турган, сенин мөңгүңдү жардырып атканда кайдыгер болгон улут бактылуу болгонго эч кандай укугу жок. Мен дагы баса белгилеп айтам, буга чейинкиси арам өкмөт болгон, мунусу дагы арам өкмөт. Неге? Булар кыргыздын бир баягы тагдырына кайдыгер. Кыргыздын келечегине кайдыгер. Өзүнүн кара курсагы менен, өзүнүн баягындай толбой аткан, тойбой аткан напсисинин кулу. Буларда кызыкчылык деген жок. Сүйлөп аткан сөздөрдүн анча-мынчасын угуп атам, көрүп атам мен. Алар бүтөн мамлекеттен келген, атайын ушул кыргыз жерин, кыргыз элин жоготууга келген бир азаматтар. Бүгүнкүдөй каракчылык, бүгүнкүдөй мыкаачылык, бүгүнкүдөй кара ниетчилик биздин кыргыздын тарыхында болгон эмес.